Ала Тоо аймагындагы урунттуу окуялар жана көрүнүштөр менен назарыңыздарда өлкө деми маалымат программасы. Алдыдагы жарым саат бою кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Жазгул Усубалиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Өлкөдө 15 жылдык мөөнөт менен ипотекалык насыя алууда баштапкы төлөмү жокторго ипотекалык кепилдик бериле баштады. Анын алгачкы кардарлары Нарын шаарынын тургундары болду. Мындан арыда биздин жарандарыбызга ушу кепилдик фонду көптөгөн жардамдарын берет деп ойлойм. Балык багып пайда тап. Ысык көлдүктөр балык бизнесин жандантууда. Күндө кухнябыз иштейт. Элдер келип отурганга мындай немелерибиз бар. Бардыгы балдарга. Атбашы районунун Казбек айылында 125 орундуу балдар бакчасы пайдаланууга берилди. Азыркы учурда 8 группа ачылды. Жалпы 8 группа менен иштеп атабыз. Артта калган жылы Атбашы Токой чарбасындагылар сырттан инвестиция тартуу аркылуу бир катар муктаждыктарын чечип алышты. Айрыкча тоо коюнундагы адистерге шарттарды түзүп берүү жаатында чоң жумуштардын бүткөрүлүшү түйшүктүү кыйла жеңилдетти. Дагы кандай аракеттер жасалды? Баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбеков улантат. Бала чагынан эле табият менен таттуу мамиледеги Дастан Болотбек уулу токойчулук кесипти тандагана өкүнбөйт. Тескерисинче кимдик кантамган Атбаштын кооз жаратылышын көздүн карагындай сактоону негизги милдеттеринен эсептейт. Ушундан улам бүгүнкү кыш ызгарында да өзүнө тиешелүү участокко күндүр-түндүр көз салгандан чарчабайт. Рейдке чыгабыз, токойду кыдырабыз, питомниктерди карайбыз байке. Эреже бузуулар жок байке, жакшы буюрса. Былтыркы жылы августта көтөрүлдү байке. Ошо эмгек акылы көтөрүлүп да битке өзүнүн жашообузга жетип калды, жакшы болуп калды байке буюрса. Чынында эле табият сакчыларынын маяндарынын көбөйүшү ансыз да тартыш адистерди туруктуу кармоого мүмкүндүк берүүдө. Ошол эле учурда күнүмдүк турмуштары көбүн эсе коктук олоттордо өткөн токойчуларга жагымдуу шарттарды түзүүдө унутулбай, жыл ичинде күн чырактары бар заманбап 4 картондун курулуштары бүткөрүлдү. Аларга жалпысынан 18 миллион 300 миң сом сарпталган. Бұл 4 кардон бүткүлдүүнү банк аркылуу ошонун негизинде 4 кардон курулуп бүтүп ишке берилди. Заманбап ушундай негизде ошо 4 кардон токойчуларга курулуп берилди. Ал эми Атбашы Токой чарбасынын Кемп Балатоо фонду менен тыкыз кызматташуунун аркасында жалпы суммасы 170 миң сомдук көпүрө маалчылардын кызматына коюлду. Начада бийик тоолордогу жайыттарга кеткен жол алдаганча кыскарган. Антсе да 89 миң 400 гектар жерди ээлеген токойлордун аянтын кеңейтүү башкы жумуш. Андыктан жаңы тирелерди жаратууга өзгөчө басым жасалуу менен өткөн жылы Босого жана Орто Кайыңды участкаларынын 20 гектарына 57 миң даана Тяншан карагайынын көчөттөрү отургузулган. Андан тышкары 80 гектар жер сетка рабица менен тосулуп чыкты. Бул инициатива эсебинен да. Андан тышкары биз АИ фирмасы менен сүйлөшүп 1,5 километрге жол жасаттык. Аксайлуу төргө. Ошондой эле мамлекет башчысы Садыр Жапаров тарабынан көтөрүлгөн Жашыл мурас демилгеси Атбашлык токойчулардын демдерине дем, шыктарына шык кошкондугун айта кетүү абзел. Анын чектеринде Атбаш айылына ийне жалбырактуу көчөттөрдүн 100 даанасы тигилген. Мындан тышкары райондогу аз камсыз үйлөргө 36 миң даана карагаттын көчөттөрү таркатылган. Андан тышкары 57 миң көчөт 20 гектар жерге горный посадка кылынды да. Жашыл мурас боюнча эми быйылкы жылга дагы даярдыктар болуп атат. Биз буюрса 2 гектар жерге крупномер. Бул листинцаларды көрдүңүздөр. Листинцанын көчөттөрүн 2 гектар жерге отургузабыз. Антке менен жогорудагы тоодо эмгектердин ээлерине саналышкан токойчулардын бардык муктаждары канааттандырылды деп кескин бүтүм чыгарууга али эрте. Башкасын айтпаганда да бийик тоолордун коюндагы тал теректерди, карагай бадалдарды, ар кандай жапайы мөмө жемиштерди зыянкестерден сакташкан жаратылыш сакчыларына атайын бөлүнгөн аттардын жоктугунан алигиче жөө жалаңдап жүрүшү кимди болбосун кыжаалат кылаары чын. Бөлөкбай Шеримбек, Бексултан Жолдошбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө деми, Атбашы району. Ысык көл облусунда балык чарбасын өнүктүрүү жакшы жолго коюлууда. Чоң Өрүктүү айылында жайгашкан алабалык балык чарбачылыгы республиканын аймагын балык менен гана камсыздабастан чет жерден келгендердин эс алуу жайына да айланган. Бүгүнкү күндө мында балыктын кубулма, форель жана алтын балык түрлөрү өстүрүлөт. 15 миң даана балык менен башталган чарбанын иши азыр 120 миңге жеткен.
температурасы аябай төмөн түшүп кеткенине байланыштуу азыр кормду көп деле жебей калышат да балыктарчы. Бирок аз маз подкормка кылып турабыз. Кичине ушинтип күн чыга калганда булардын аппетиттери ойноп калат. Ошондо анча-мынча монтип кармит этип коебуз. Мээрбек Курманбек уулу балык чарба тармагын өздөштүрүп келе жатканына 13 жылдын жүзү болду. Ал Ысык көлү босунун чоң өрүктүү айылындагы алабалык балык чарбачылыгын 2010 жылы түптөп, алгачкы малёкторду тоң балык өстүрүү ишканасынан алып келип өстүрө баштаган. Мында балыктын эки түрү кубулжума форель жана алтын балык өстүрүлөт. Бул түр балыктарды суунун тазалыгына, ошондой эле анын өсүп кетүү жөндөмдүүлүгүнө карата тандап алганын айтат. 13 жылдан баштап өзүбүз инкубационный цех салып астыяптаган. Өзүбүз икраларын на стадии глазка деп коет, оплодотворенный икра. Ошону Европа мамлекеттеринен алып келебиз. Көбүнчө Даниядан келет икралар, Польшадан келет. 6 бассейн менен баштагам. Кичинекей болгон 6 бассейн менен. Эми ал жылдары баягы опыт жок деген сыяктуу болуп, ошол бассейндерди туура эмес салынып калган. Бирок ошол 6 бассейн бизге баягы практический занятие болду да. Мен айта кетет элем, бул балык өстүрүү мал чарбасынын эң бир кыйындарына кирет деп айтат элем. Бул жерде балдарын аябай кылдаттык менен караш керек. Сууларды эмесин количествосуна, балыктын санына жараша суунун объемун бериш керек. Аталган балык чарба республиканын аймагын балык менен гана камсыздабастан чет жерден келген коноктордун эс алуу жайына да айланган. Мында келгендер өстүрүлүп жаткан балыкты жеринде кармап көрүп, даамын татууга да бардык шарттар түзүлгөн. Бул Кыргызстан боюнча ушундай балык чарба көп болуш керек, бирок мул жердин сапаттуулугу кичинекей балыктан баштап ушул аябай чоң жетилген балыктарына чейин бар экен. Ушудан баарын көрүп эс алып жүрөбүз. Ушул жерге ар кайсы жерден келип көрүлектер болсо келип көрүп эс алып, ушу балыгынан алып жеп, бир аябай бир жакшы эс алып кетсе болду экен. Шарты аябай чындыгы жакшы жер экен бул. Биз жакта дагы ушу Нарын областында дагы болуп атат. Бул уже акырындан жайылып келатат. Бирок ушул убагы келсе, ушул могу чарбага жетсе да болду экен. Бул жерден көп обеспечение кылгыда экен. Бул Нарын эме Бишкекке чейин кетет дейт. Мунун балыктары. Алгач чарбанын иши 15 000 даана балык менен башталса, азыр ал 120 000ге жеткен. Ишкердин ата мекендик продукцияны экспортко чыгаруу максаты бар. Бирок ал үчүн суунун көлөмү да көп болуп, чабак бассейндеринин саны да арбын болушу керек. Учурда 18 бассейн, бир инкубациялык цехи бар. 60 тоннадан 80 тоннага чейин өндүрө алабыз. Эң көп дегенде 80 тонна. Экспорт кылыш үчүн бул объем бул жетпей калат. Мен ошондо башында ачып атканда ушу экспорт деп көздөп ачтым эле. Кийин түшүнүктүү болуп калды. Биздин производствобуз только өзүбүздүн эле Кыргызстандын ичине жетет экен депчи. Анан ошон үчүн мен Кыргызстандын ичине баягы сатуу укмаларын түзөштүрүп, ойлонуштуруп калганда, анан биздин өзүбүздүн хозяйствобуз ушу көлдө жайланышкан үчүн жай мезгилинде курорт сезону бар, өзүңүздөр билесиңер. Ошондо кичине мындай бул хозяйствону перепрофилировать этип, экспортко ориентированныйдан мындай келип эс алып кетүү жайын курганга аракет кылып, бүгүнкү күндө кухнябыз иштейт, элдер келип отурганга мындай немелерибиз бар. Мындай чарбаларды жайылтуу көлдөгү балыктын корун көбөйтүүгө өбөлгө болот. Ал эми браконьерликке каршы күрөшүү иштери өлкө башчынын жеке көзөмөлүнө алынган. Анын натыйжасында облустун аймагында мыйзамсыз балык оолоо дээрлик 80%га кыскарды. Пруттар көбөйсө, көлгө залакаты көп тийбейт эле. Бул көлдө балык жок болсо, нерес болуп, балыр басып, чөп басып кетет да. Ушу көлдү тазалаган только Ысык көлдүн балыгы. Анан ушу Мээрбегин имдикинде ушундай пруттар көп болсо, президентибиздин приказы боюнча көлдү аябай катуу экомилиция, биз техинспекция болуп аябай катуу иштеп, торлорду алып, браконьерлерге акт жазып, протокол жазып, абдан катуу иштедик. Белгилей кетсек, балык чарбасынын ишке кириши менен 15 туруктуу жумуш орундары түзүлгөн. Ал эми жай мезгилинде 40 киши убактылуу жумуш менен камсыз болот.
Ал эми таластык фермерлер Руслан Кенжалиев төө бурчактан азык жасап, аскер бөлүктөрүнүн ашканаларына сунуштоодо. Эң ириде аш болумдуулугу жана ар кандай витаминдерге бай анын продукциясы иммунитетти көтөрүүдө жана организмде зыяндуу заттардан коргоодо миңден бири. Андыктан ага балдар бакчаларынан да суроо талаптар чоң. Кененирээк кабарчыбыздын сюжетинде. Бой өскөнгө, балдардын баары азыр арык, бул вес кошот, белок бар буда. Ишкер Руслан Кенжалиев таластын төө бурчагын бала бакчаларга сунуштап жатат. Ал лопатка сортундагы ак бурчакты өзү бышырып, кургатып, майдалап, андан даяр азык жасаган. Бурчак порошогуна сүт, суу жана ар кандай татым малдарды кошуп жесе болот. Суга чыланып жатканы бир күн, бышкан процесси бир күн, кургаганы болсо 2 жума кургайт. Өзүнүн аппараты бар, ошол чийки азык эмес, бул бышкан. Бул жанагы кыргызча айтканда жанагы илгери ата бабаларыбыз гүл азык жешти эле го. Гүл азыктын фасолдон жасалганы да бул. Сиз бу эме жанагы сууну эле алып эле, калазас муздак сууга эле аралаштырып, татты жегиңиз келсе татты кошуңуз, ачуу жесеңиз ачуу, май кошсоңуз май кошуп эле жеп эле кете бересиз да. Даяр азык бул. Ишкер бурчак порошогун Талас шаарындагы бала бакча кызматкерлерине ашпозчуларга жакындан тааныштырды. Ал бурчактын кой, уй жана жылкы этине караганда кубаттуулугу кыйла жогору экендигин белгиледи. Бурчакка сүт кошуп даярдап, бала бакча кызматкерлерине даамсыздырды. Даяр азыкты бала бакчадагы бөбөктөр дагы жактырышты. Кандай экен? Ой, молодец! Кандай экен? Жаш. Сонун экен. Кына жасап берсиңби бизге? Эжекебиз. Каша жейсиңерби? Каша жейсиңерби? Бизге жакты, балдарга да жакты. Пробасын балдарга да көрсөттүк, балдар дагы жактырды. Биз деле менюга кирсек болот экен, балдарга берсек болот экен. Калориясы көбүрөөк экен, даамы жакшы экен да. Биз эми негизи балдарга жаккан тамак жасап беришибиз керек да. Балдар жей турганды жасап беришибиз керек. Өндүрүүчүнүн айтымында бурчак ден соолукка пайдалуу. Аны ишкер өзүнүн балдарынан байкаган. Бурчакты жеген балдардын ой жүгүртүүсү, кыймыл аракети жакшырган. Мындан улам Таластагы бала бакчаларга дагы сунуштап көрүүнү чечкен. Балам менен кызым жалаң ушул фасолду жеп келатат. Мактангандай болбойм, бирок балам менен кызымдын эмесин көрсөтсөк, жанагы 1-класстын баласынан өйдөрөк. Болбосо балам 6-да, кызым 5-те. Эки тең ошондой акылы аябай өнүккөн, энергичный, иммунитети күчтүү, химиядан алыспыз. Балам менен кызыма ошону берип атам, анан эмне үчүн башка балдар дагы ушундай болуп, мисалы үчүн кыргыз мамлекети келечек балдарда да отпойбу. Кудай буйрса ушуну өндүрүп биз берсек, ден соолугу үчүн акылдуу балдар чыкса жакшы да, биз өзүбүзгө жакшы да. Руслан Кенжалиев бурчактан ИАСтин талабына туура келген даяр азыктарды чакан ишканада жасап чыгарат. Ишкер жакында эле бурчак порошогун тамак ашка колдонуп, аскерлердин ден соолугун чыңдоо максатында кыргыз армиясына сунуштаган. Учурда сунуш каралууда. Кыргызстанда 15 жылдык мөөнөт менен ипотекалык насыя алууда баштапкы төлөмү жоктурго ипотекалык кепилдик бериле баштады. Ал мамлекеттик ипотекалык компаниянын арзан ипотека багыты боюнча Германия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган KfW долбоорунун алкагында ишке ашууда. Долбоордун алкагында Нарын шаарынын 2 тургуну турак жайлуу болду. Ипотекалык насыя боюнча кепилдикти алуунун шарттары кандай? Аны кимдер ала алышат? Кесиптешим Гүлзат Моокенова жооп издеп көрдү. Кенжебек Аскарбек уулунун көптөн бери үйлүү болсом деген тилеги 2022 жылдын соңунда ишке ашты. Ал кепилдик фондунан колдоо катары мамлекеттик ипотеканын программасынын негизинде РСК банк аркылуу калаанын Москва аймагынан 2 бөлмөлүү үй сатып алды. Бирок анын баштапкы төлөмдү төгүүгө каражаты жетишпегендиктен жалпы суммасынын 20% кепилдик фонду тарабынан берилди. Көп эле жерлерде баштапкы төлөмүн талап кылчу экен. Биз да ошо банкка барганда ошо баштапкы төлөмүн алган үйүбүздүн ошо 20% бөлүкчөсүн ошол кепилдик фонду каржылап берди да бизге. Ошо кепилдик фондуна да терең ыраазычылыктарыбызды кылып кетебиз. Мындан ары да биздин жарандарыбызга ошо кепилдик фонду
көптөгөн жардамдарын берет деп ойлойм. Долбоор өткөн жылдын декабрь айында ишке кирген. Анын алгачкы кардарларынын бири Кенжебек Аскарбек уулу болду. Ипотекалык насыя 15 жылдык мөөнөткө 8% менен берилет. Долбоор ипотекалык компаниянын арзан ипотека багыты боюнча Германия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган KfW долбоорунун алкагында ишке ашууда. Кепилдик фонд мамлекеттик ипотекалык компания жана РСК банк ачык акционердик коомунун ортосундагы келишимге ылайык мамлекеттик ипотекалык насыялоо программасынын алгачкы төлөмгө каражаты жок катышуучулары кепилдик ала алышат. Мамлекеттик ипотека компаниясы өзүнүн программалары менен иштешип бизге да сунуш кылганда, эгерде ушундай бизде көп болуп атат, биринчи салымын төлөй албаган көп мамлекеттик ишкерлер бар, ошолорго жардам берсеңер жакшы болот деп. Анан биз мыйзамды былтыр өткөргөнбүз. Мыйзамдын негизинде ипотекалык кепилдик бергенге мүмкүнчүлүк түзүп, анан 3 тараптуу келишимге кол койгонбуз. Программанын алкагында каржылоо 3 багытта болот. Биринчиси өлкө аймактарында жаңы турак жай сатып алуу, экинчиси аймактарда экинчи рынокко тиешелүү турак жайларды андан ары реконструкциялоо жана сатып алуу, үчүнчүсү жаңы турак жайларды куруу. Долбоорго мамлекеттик ипотекалык компаниянын электрондук порталына катталган жана насыя алуу үчүн жактыруудан өткөндөр катышат. Кандай үйлөрдү сатып алса уруксат берилген, бул жер тамдарга 150 квадраттан ашпаш керек. Жалпы аянты батирлер болсо 80 квадраттан ашпаш керек. Кепилдик берилген суммага 2% жаран төлөп берет. Ал төлөм бир эле жолу төлөнөт. Кепилдик өзүнүн ошо убагы бүтөр сайын кепилдик кыскарып кете берет. Ипотекалык насыя боюнча кепилдикти аймактардын гана жашоочулары колдоно алат. Ал эми Бишкек жана Ош шаарынан турак жай сатып алууну көздөгөндөргө ипотекалык насыя боюнча кепилдик берилбейт. Мындай чечим аймактарды өнүктүрүүгө багытталган. Кепилдик насыялар РСК банктын бардык филиалдарында берилип жатат. Кенен маалымат алуу үчүн каалоочулар банктын кеңселерине кайрылса болот. Гүлзат Мокенова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары. Ат башы районунун Казбек айылы дагы бир мектепке чейинки билим берүү мекемеси менен толукталды. Өткөн ишембиде кызыл тасмасы кесилген Казбек жеткинчек балдар бакчасынын ачылышын эли-теле дээрлик 7 жыл күтүшкөн. 2 кабаттан турган 125 орундуу балдар бакчасы мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланып, пайдаланууга берилди. Алдыда кененирээк. 3 баланын энеси Айдай Курманбекова үчүн жаңы бала бакчанын ачылышы кубанычтуу кабар болду. Анткени буга чейин иштеп жаткан бала бакчадагы орундун жетишсиздиги башкаларда эле аны да убайымга салып келген. Бул биздин жаңы садиктин ачылганына биз аябай кубанып отурабыз. Балдарыбыз мындай үйдө отурган бала менен садикке барган баланын дагы айырмасы болот экен. Анткени садиктен көптөгөн нерселерди үйрөнүп келет. Үйдө отурган, мисалы үчүн биздин бул балабыз барбай жүргөндө, улуу кызым барып жүргөндө садиктеги үйрөнгөн нерселерин келип инисине үйрөтүп турчу. Биз бул жаңы садиктин ачылышына аябай кубанычтабыз. Бул билим уянын ачылышын жергиликтүүлөр туура 7 жыл күткөн. Дегенибиз курулушу 2015 жылы эле башталган объектинин минтеп создугушуна ага делинген 24 миллион сомдун өз убагында бөлүнүп турбагандыгы жана айрым материалдарга баалардын көтөрүлүшү себеп. Бирок ошондой болсо да калкынын саны боюнча алдыңкы орундагы айылдын мектепке чейинки тарбия берүү мекемесине муктаждыктары жоюлду. Буга чейин 75 орундуусу иштеп келсе, эми ал жаңысы менен толукталып олтурат. Ошондой эле туруктуу 20 жумуш орду түзүлдү. Айылыбызда калктын саны өтө көп болгондуктан, ушу кезекте турган балдар, резервдеги балдарыбыз өтө көп болчу. Ата-энелер ушу суранып, балдарды алып коюңуздар деп бизге ушунчалык кайрылып турушту. Анан азыркы учурда 8 группа ачылды. Жалпы 8 группа менен иштеп атабыз. Кызматкерлерибиздин саны да көбөйдү. Бүгүнкү күн баарыбыз үчүн кубанычтуу күн, аябай жакшы күн болуп атат. Аталган билим уя 2 кабаттан туруп бөбөктөр үчүн бардык шарттар каралган. Ага жараша эмгек жамаат бала тарбиялоонун жаңы ыкмаларын мыкты өздөштүргөн. Алардын мындай эмгегине жана балдарынын жаңы имаратта тарбиялануусуна эле-теле ыраазы. Ушу аракет кылган кишилерге, ушу уюштурган кишилерге, ушуну курган куруучуларга, усталарга мен чоң ыраазымын. Мен аябай кубанычтамын. Жакшы балдар чыксын ушундан, жакшы кыздар чыксын. Элибизге тынччылык берсин айрынай. Менин кааларым ошол. Дегенкиси, акыркы жылдары Нарын облусунда балдар мекемелерин көбөйтүү жаатындагы аракеттер жасалып, аздыр көптөр натыйжалар бар.
Мына Башы районунда дагы 4 бала бакчанын иши жүрүп атат. Капиталдык салымдарга кирип ремонттон өткөрө турган бала бакчаларыбыз дагы жок эмес. Андан сырткары ушул бала бакчага тартуу максатында бала бакча жетишпей жаткан жерлерге 3 сааттык программанын алкагында ошол бала бакчага тартуу иштери жүргүзүлүп атат. Быйыл эми ушул проектлер менен ар бир райондордо бир 15-20 чейинки 3 сааттык программадагы бала бакчалар Кудай буйрса быйылкы жыл менен ачылат деген үмүттү күтүп атабыз. Эске салсак, өткөн жылы облус боюнча 2 балдар бакчасы бүткөрүлүп ишке берилсе, быйылкы жылы дагы 2 бала бакча тестиерлер үчүн эшигин ачаары күтүлүүдө. Жазгул Усубалиева, Нурсултан Болотбеков, Өлкөдеме, Ат Башы району. Балдар бизден келечек, анын жаркын болуусу бүгүнкү аракетибизге байланыштуу. Мындат улам бала тарбиясында атанын ролун жогорулатуу зарылдыгы күч болууда. Бул багытта аракеттер кандай, алдыдагы тасмада. Кандай кызым, кандай алып келдиң саакка? Пештерден алдыңбы кызым? Мыкты үй бүлө башчысы балдары үчүн татыктуу ата болууга умтулгандардын катарында Адилет Бейшеналиев бар. Эл катары иштеген иши ага кошумча элет жериндеги чарбасы Айтор баарысына үлгүрүүсү керек болот. Бирок күнүнө бир убакытты үй бүлөсүнө арноону адат кылууда. Атанын аракетине жакындары ыраазы. Үйдүн кичүүсү болуп, ата энебиз менен чогуу жашагандыктан көбүнчө жолдошум ата энесинин көзүнчө жардам бербейт. Негизи менин эле жолдошум эмес, көп эркектерди байкайм да. Багы ата энесинен тартынышабы. Ушул долбоорго окугандан бери аябай эле болду, өзгөрүү. Келгенде балдарын каралашып, ыйлап атса көтөрүп, тамак жасап атсам жардам берип, анан бул окуу аябай жардам берди. Илгери суунун жээгинде бир абышка келбир болуптур. 4 баланын атасы ата менен долбооруна катышканга чейин балдарынын турмушуна олуттуу карап аралашпаганын айтат. Балдарына билим тарбия берүү түйшүгүн эне менен бирге тартуунун зарылдыгын түшүндүм дейт. Долбоордун алкагында негизи көптөгөн окуулар болду да. Анан биз көбүнчөсүн билбестик кылат экенбиз да. Мисалы үчүн жана эле бир угуп калдык, эме болот экен да. Баланы эмисип атканда эле биз чай даярдап чай иче баштайбыз, же болбосо чай ичебиз деп баштайбыз. Ошол маалда энесине уруксат бериш керек экен да. Сен шашпай өзүң эмисип уктатып алып кел, биз өзүбүз эле иче беребиз чайды дегендей. Ушундайларга мына мисалы үчүн билбесең чыкыра берет элең, же болбосо кыйкырат элең, кел чай берип койбойсуңбу депчи. Же болбосо мен келдим дейт элең, анан буну баягы билиш керек экен, үйрөнүш керек экен. Баягы айтат эмеспи, өмүр бою оку депчи, окуш керек экен. Анан сиңирүү оңой дедик. Ал тамакты сиңирип Аталардын балдарды өнүктүрүүдөгү ролун жогорулатуу максатында ишке ашып жаткан ата менен долбоору бул жолу Нарын районунун Учкун айыл өкмөтүндө уланууда. Даярдалган адистер тарабынан өтүлүп жаткан темалар маанилүү жана кызыктуу болууда. Бүгүнкү мастер-классыбыз ошол тамактануу боюнча болуп атат. Себеби тамактанууда көбүнчө аталарыбыз билбейт. Балдарыбыз бүгүнкү күндө канча пайызы негизи анемия деген ооруларыбыз бар. Негизи эле туура тамактанып атабы балабыз же тамактанбай атабы, көбүнчөсү биз өз тили көрүп жатабыз. Биздин кичинекей балдарыбыз мектепке кеткенде, садикке кеткенде бүт эле шириндик, газдалган, туздалган, аябай шириндиктер көп жеп атат. Ошон үчүн биз аталарга дагы, энелерге да басым кылып атабыз. Көбүнчөсү туура тамактанууга басым кылгыла, айрыкча балдарга деп. Балага кам көргөн эл бактысы ашып өнгөн эл. Же болбосо тарбияң тайкы болсо тартканың кайгы болот. Улуттун жаркын келечегин ойлосок, балдарды өнүктүрүү маселеси башкы орунга чыгат. Тилекке каршы ата энеси тирүү туруп, камкордуксуз калган балдардын саны өткөн жыл ичинде бир эле Нарын району менен Нарын шаарында 300дөн ашкан. Арасында зордук зомбулукка кабылгандардын саны 60тан ашса, өз өмүрлөрүн кыюуга аракет кылган өспүрүмдөрдүн 8 каттоого алынган. Лариса Калдыбаева, Адилет Алмазбеков, Өлкөдеме. Актала районунун Коштөбө айылында курулушу 7 жылдан бери бүтпөй келген спорт комплекси аяктап пайдаланууга берилди. Алыска айылда ишке кирген спорттук жайга сарпталган акча республикалык бюджеттен каржыланган. Илетерин кубанткан Самалыктан кесиптешим Эсенбек Кысталбек уулунун репортажы. Ызгаардуу суукка карабай ачык асманда топ ойноп жаткан жаштар Актала район Коштөбө айылынын тургундары. Алар буга чейин ушундай шартта ойноп келсе, мындан ары имарат ичинде оюн өткөрүшөт. Себеби айылда баардык шарт менен спорт комплекс курулуп, пайдаланууга берилди. Бул айылдын жаштары эле эмес, ушул биз курактуу
байкелерибиз менден күчүү инилер болуп, ушундай кыштын кыралдын чилдесинде деле ушинтип сыртка ойночубуз, колдор тоңуп. Эми мынакей ушинтип жакшынакай болуп, залыбыз бүтүп калды. Мындан ары буюрса жакшы болот деп ойлойм. Бул жагымдуу саамалыктан соң айыл жаштары алдыдагы күндөрү атайын муундар аралык мелдештерди уюштурууну максат кылууда. Мындан топторго бөлүнгөн командалар азыртадан даярдыктарын күчөттү. Азыр буюрса залдын ачылышына оюн башталып турат. Биз жаштар поколениясы, анан каралар поколениясы болуп ошо алдыда оюнубуз жакшы өтүп алсын. Мына эми ушуга чейин ушундай шартта эле ойноп келгенбиз. Ошо бер жагы эле бир 10 жылдан бери күткөн залыбыз ачылып турат бүгүн. Абдан кубанычтабыз. Спорттук жай айылдагы баардык курактагы адамдардын ден соолугун чыңдоого ылайыкталган. Маселен, жаштар тоо ойноп, сергек жашоо образын калыптандырса, орто жана улуу муундар үчүн дене мүчөнү чыңдоочу шаймандар орнотулган. Бизге да жакшы болду, күнүгө келип суга жок дегенде бирден экиден немеге ойноп кетсек жакшы болот да. Карыганыбыз ичине карыган жакшы болот, карысак да ичине кыймылдап турганга жакшы болот да бизге. Спорт комплексинин курулушу туура 7 жыл мурун башталган. Бирок каражат убагы менен бөлүнбөй узак вакыттан бери бүтпөй келген. Ал эми имараттын жалпы наркы 23 миллион сомго бааланып, республикалык бюджеттен каржыланган. Эми бул жайдан негизинен волейбол, баскетбол, футбол, андан сырткары мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, могу жерде тренажерный комплект ойна бүт келди. Бул жерге жаштар эле эмес, даже мына карыгартаңдардан бери сүйүнүштө болуп атат. Мына күнүгө келип, ошол жерде бир ден соолугун чыңдоого жакшы шарттар түзүлдү да. Мына ушундай курулушу узакка созулган объектилердин саны республика боюнча жүздөп саналат. Аларды дагы жакынкы аралыктарда бүткөрүү үчүн тийиштүү иштер колго алынган. Кыргыз Республикасы министрлик кабинетинин тескемеси менен ведомство аралык комиссия дайындалып, азыркы учурда иш жүргүзүп жатат. Жакынкы арада аны жыйынтыктайт жана мөөнөттөр белгиленет. Канча убакытта кайсы областтарда канча объект бүтөт. Ал эми Кош Тоо айылындагы спорт комплексинин ачылышына Актала районунан шайланган жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Анда имаратты бүткөрүүгө салым кошкондорго ыраазычылык каттар, диплом, грамоталар тапшырылды. Эсенбек Сталбек уулу, Айдын Төлөбек уулу, Өлкөдеми, Актала району. Апта башындагы маанилүү окуялар менен көрүнүштөр мына ушулар болду. Биздин программаны сиздер социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, Нарын ТВ YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыда адаттагыдай эле эртеңкиге күтүлгөн аба ырайынын божомолу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.